жаш балдар үчүн, элдер үчүн кечке маалда 1 saat 2 saat бекер концерт берет. Өзүңөрдүн отурган жайыңарды, туштарыңарды эле ушундай кичинеден жасап койсоңор мына шаар көркүнө кирет да. Эртең баардык жерлердин ажаттанасынан баштап карайбыз контрол болот да. Эми келечекте Кудай буйруса, мынанын үстүн дагы бир жабайлап атабыз. Пробканы эмне үчүн пробка кылып алабыз? Бүт шаардын ичинде соода түйүн кылып алабыз да жолдун бойлорун. Бюджеттин акчасын биз бир тыйын дагы bir жака иштетпейбиз. Только бюджеттин акчасы, элдин акчасы элге иштеш керек. Элибизге жакшы иштерди кылышка болот атасыздар. Биздин максат сиздерди деле колдоп, биргеликте иш алып барышта. Быйыл кичинекей ишкерлер менен мына шаарыбызда жакшы иштер болду, ошону сиздерге көрсөтүп, сүйлөшөлү. Заманбап паркыбызды ишке киргизип алдык. Айта өтсөк, шаардын курулуш башкарманын тарабынан 32 миллион сом каржыланып, мына тапан-таш балыкчылыкка басылып, жаңыдан шамчыраттар орнотулуп, ошондой эле ирригация жагы да каралып, мына бактарды сугаруу, көчөттөрдү сугаруу боюнча дагы ушундай жумуш аткарылып, сонун эс алуу бурулуп бүтүп айтсак болот. ОБС тарабынан 40 видео коопсуздук камера орнотулуп, андан тышкары мына демөөрчүлөрдүн атынан, Дархан компаниясынын атынан 25 узун отургучтар. интернеттен көрүп, шаар үчүн кылып, баарын көрүп, угуп, ошо мен да келип ушул иштерди кылайын деп кылдым эле. Сүйлөшөйүн десек. 30% бересизек меңе дейт. Өзү кылдык эле. Өнүктүрөбүз дейбиз. Анан туристтер келсе, элементарно ушу ажатканаларга көңүл бурбайбыз да. Шаарда кафе болобу, ресторан болобу, парк иштетеби, жеке ишкерлик кылабы, баардыгы биринчи очередь ушу ажатканага көңүл буруш керек да. Мына колдон келсе бир соолчулук ишинде бир көчөнүн боюна бир тоонунда көп жүргөн жерлерге ушундай чакан ажатканаларды оңдоп койсок. Ушундай баардык жерде баскан турган жерибизди өзүбүздөн баштап ушундай оңдошубуз керек. Жаштар театрда айтылат, жаш балдар театры деп. Мунун эски жетип калган театрды мына Строй Сити компаниясы тарабынан Азамат деген компания келип ушул жерде өз демөөрчүлүгүн алып, оңдоп түзөп, тиги жартылуу коюп, балдар жей салуу жайларды сонун кылып берсең болот. Өзүнүн инициативасы менен келип. Биздин маданият кызматкерлери, маданият үйүнүн кызматкерлери ушул жерде жаш балдар үчүн, элдер үчүн кечке маалда 1 saat 2 saat бекер концерт берет. Паркка киргенде балдарын алып келип, ушу суббота күнү кечкирин ушул жерде концерттер болот да. Анан бул жердин акыбалы өтө мындай десем начар болгон экен да. Анан ошону Азаматка айтсак келип, кыска убакыттын ичинде бул жерде 10-15 күн ичинде мыналарды коюп, баардыгын сахнаны жасап берди. Үстүн дагы жаптырайын десек, наоборот караңгы болуп калгыдай да. Үстүн жаптырбай ачык болуп койду. Бул ишти баягындай жак театр болду да. Анан келечекте мына артыңыздарда көрүп атасыздар, мына летний биздин ошол театрчы кыздардын акыбалы өтө оор экен. Биз азыр буну проект даярдап атабыз. Буну дагы толук мындай реконструкциялап жакшы оңдоп, анан жайдын бул ичинде бир 1000 адам келип отура турган баягындай концерттерди өткөзгө турган театр кылайын деп атабыз. Драм театр өзүңөр билесиздер, филармония, Бабур театрлары ал маданият министрлигине карайт. Эгер ал жерге акча түшсө деле, ошол министрликтин шотуна кетет. Биз эми жергиликтүү өзүн-өзү башкарып болгондон кийин биз акча түшүрүшүбүз керек да бюджетке. Акча түшүрүшүбүз керек, ошон үчүн ушуну дагы наркы жылы Кудай буйруса оңдоп түзөтүп өткөзөбүз. Эми быйылкыга ишпет этпей калдык, наркы жылы бул жерде жасайбыз. Шаардыктар үчүн паркка келгендер ушул жерге келип жакшы концерт көрүп, мындай руханий байлык алып келе турган жай болуп калат.
жаштар ынтымагы деп мына эс алуу багы деп ушул жерде бир 600 миңге жакын акча кетирип, мына жерде бүт көртөндүрүп, түпкү жарыктарды коюп, мына отургучтарды коюп, ошо балдарга сатып. Мындайда кичине эле билинбеген жер, бирок карап канча деген адам мына жерде кечке мал келип эс алып, жакшы жайга айланып калды. Ошо балдарга да чоң ыраазычылык. Өзүңөрдүн отурган жайыңарды, туштарыңарды эле ушундай кичинеден жасап койсоңор мына шаар көркүнө кирет да. Турабы? Мына кээде отурган жерибизди да, тушубузду да, лотокту да тазалап койбой атабыз да. Мына чоң-чоң ресторандар, кафе, ишканалар, гостиницалар мына туш неме кылбай атат да. Азыр мына бүгүн көрсөтүп атабыз. Эми кийинкиден баштап контроль кылабыз да. Ушуну жыйынтыгын бериш керек ар. Макулбу? Мына көрүп кичинеден кандай иштер болуп атат. Кичине дагы ошону андай көрсөтөбүз. Келіп bir айдың убагында 7 миллион акча каражатын өзүнүн эсебинен кетирип, күнү түнү 50ден ашык ишкерлер ушул жерде иш алып барып атышты. Вот кеч караңгыда кетишип, светтерде иштешип атты. Бул жерде дагы Ихлас компаниясынын директорунун помощниги бар экен, тилекке каршы бүгүн Бишкекте болуп калышыптыр. Өзгөчө вот Ихлас компаниясына ыраазычылык билдирип кетсек болот. Мына центральный ходтун көрдүңүздөр, тоже өзгөчө көңүл бурушуп, өздөрүнүн баягы художественный немелерин, өздөрүнүн идеяларын сунуштап атышыптыр. Ушундай сулуу кылып туруп, дарбазасын кылып, мына лестницаларында акыбалын көрдүңүздөр, атайын мраморларды алып келип жасашты. Эмакон компаниясы мына терезелерди көрдүңүздөр, мына столдорду атайын өздөрү Оштон алып, жактырышпастан Бишкектен алып келишти да. Ошондой эле могул жерде өзүбүздүн мына магазиндерди иштеткен, Курманжан-Атка көчөсүндө иштеген биздин ишкерлерди чакырдык. Галерея Ош компания магазини бар бул жерде. Вот ушу галерея Ош магазинине да өзгөчө ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Ушул жерде строй материалдарды бүт ушу галерея Ош компаниясы бизге жардам берип берди. Эртең бардык жерлердин ажаттанасынан баштап карайбыз, контроль болот да. Астын үстүн бардыгын карап, эми мыйзамдар бар, баягы менчигинин түрүнө карабастан бардыгы баш ийет да. Түшүндүңөр да? Ошон үчүн биз азыр бүгүн көрсөтүп, кийин бизде шаардын ичиндеги бардык кызмат көрсөткөн ишканалар ушундай болуш керек, ажатканасынан баштап. Отурган ошо кафе, ресторандардын бардыгы, даже сервировкаларынан бери карайбыз. Кээде жашыргандар эмне кафелерге кирсең, бүт антисанитария. Бардыгы туристтер келип атат, билинбей канча миңдеген туристтер, 2 эсе, 3 эсе өстү туристтердин келгени. Мына түрк дүйнөсүнүн маданий болгонубуз эң жакшы болуп атат. Азыр интернеттен көрүп, анча деген туристтер келип атат да. Мына ошол келип силердин мейманканаларда жатып атат, ашканаларга кирип тамак аш жеп атат, колго жасалган буюмдарды билинбей азаздан алып кетип атат. Бул бардык экономикага пайда нерселер да. Ошон үчүн биз Ош шаары мына экинчи Борбор кала өзүнчө статуска ээ шаар болгондон кийин биз бардык жагынан урматтуу ишкерлер үлгү болушубуз керек да. Макулбу, анан колдон келсе шаарга жардам, келбесе өзүңөрдүн отурган жайыңарды оңдоп түздөш да ошол. Түшүндүңөр да, максат ошол. Анан кээде мындай мен көрүп атпайсың, эртең менен кеч кирип атам, кирген жерде сөзсүз бардак да. Көпчүлүк жери. Кайсы кафе, ресторанга кирбе, сөзсүз ошол жерден антисанитария да. Мейманканаларына кирсең, элементарный жасап кое турган нерселер жасашпайт. Азыр Асанбек көрсөттү буну. Уялбай эле кирип, биз карап койгула да. Мына ажатканасынын ар жагына кирип көрүп койгула. Акыл ушундай болуп шаарыбызда бир оңдоп түздөш керек. Келечекте Кудай буйруса, мынанын үстүн дагы бир жабайылдап атабыз. Көрдүңөрбү? Мына азыр эми мыналар кышка калып кетсе, сынып, кайра эме жок болот. Ушуну эми акча изденип атабыз да. Бул да чоң акча болуп атат. Эми мына үстүн жаап калышыбыз керек. Анан акырындык менен мына бакойлорунда эки жактарын жаап, отуруштарын бүт ушундай алмаштырайлы деген ойдобуз. Анан өкмөт
премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшекеевич келгенде biz проект жасатканбыз, мына беговой дорожканы сметасын түздүткөндө 12 миллионго түзгөн сметасын. Анан бирок биз ошо 12 миллионду буну жасаттык, ошо бир ишкана 3 миллион 3,5 миллионда кетти. 3,5 миллиондого кетирди, акчаны эконом кылып Сынташ деген компания жасап берди. Мына прожекторларды көрүп атасыздарбы? Булар бүт азыркы заман талабына жооп берген. Бирөөсү 1 миллион зат. Ошондо 4 миллион кетти да. Бул кымбат эмелер Россиядан алып келдирди, түнү жапжарык көрсөтөт. Ушуну жасаттык. Андан эконом болгон акчаны мына драм театрдын астында түнү көрүп атасыңар, баягы светтер көрүп астында брусчаткалар басылды. Ошону бастырттык. Мэриянын астын көрдүңүздөрбү? Мэриянын астындагы баягы брусчаткалар. Ошолор барды. Мындача айтканда, мынага кете турган акчаны биз эконом кылып, канча деген иштерди бүтүрдүк да. Сапат Global компаниясы тоже жардам берген. Отургучтарга 300 миң акча. Vision компаниясында представительдер ушул жерде жүрөт. Vision компаниясы барбы? Vision. Талабек Батырбек 700 миң акча жардам берген. Жакшы. Анан эми мына анау туалет ажаткананы көрүп атасыздар да. Билинбеген менен ушул деле 2 миллионда акча кетти. Азыр барып көрсөңүздөр болот, ажаткананы да акча. Өтө оор ажаткана болгон эмес экен стадиондун ичинде. Мына билсеңер баякындан дагы жакшы, аны азыр паркта көрдүңөр го. Андан дагы жакшы ажаткана мына. Мужской, женский. Анан эң негизгиси мына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга да ыңгайлаштырып ошол жерге баягы эме ажаткананын өзүнчө кылган ортосунда турган ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендер инвалидтер үчүн жасалган ажаткана да. Турабы? Мына ажаткана болгон эмес экен стадиондун ичинде. Эң проблема ушул. Союз мезгилинин аркасында бар экен. Азыр эми ошол эле жигит айтып атат. Буну дагы мына yüzüm ишканасы Марс деген жигит жасап берди. Аркасына ошол чуркаган спортсмендер үчүн душ жасап берип атат да, душ. Чуркагандан кийин мына биздин спортсмендерге бир сыйра чайканып кетет. Эми бул стадиондо дагы Кудай буюрса, мына чуркаган мына болбош керек. Эми спортсмен балдар болсо, билет, бунун үстүнөн баягындай резиновый эме покрытие кылайлы деп атабыз да, дорожканы резиновый. Аны да изденип атабыз, бир ишке жигиттер жасап беребиз деп аракет кылып атышат да. Мына эми Борбордук стадионубуз толук талапка жооп бербесе дагы мурункуга салыштырмалуу кичине оңдолуп түздөлүп калды. Жерде акыбалы мурункуну билесиңердер. Бүт соода түйүн болгон эки тарабы тең. Жолдо мына шаарда пробка дейбиз да. Жол тар, жол кеңири эле экен көрсө. Пробканы эмне үчүн пробка кылып алабыз? Бүт шаардын ичинде соода түйүн кылып алыппыз да жолдун бойлорун. Ар бир магазинге 2 машина кирип кеткенде мына ыңгайсыз шарт түзүлүп, шаардын ичинде пробка болот. Анан биз ушуларды тазалап, андан кийин ушу жасаш керек болду. Анан биз Нурзаманга кайрсак, мына Айбир деген инибиз Нурзаманда ошо коштогу жетекчиси. Болуптур деп бир ооз сөздөн кабыл алып, биз ушул жерде көрсөткөн жерибизди жасап берели деп мына ушунун баардыгын өзү проект даярдатып, ички астындагы ирригация, мына астындагы лотокторду, түнкү освещение, мына остановканы дагы ушул өздөрү жасап берди мына остановканы. Анан эң негизгиси мына үйдүн сырты жакшы болбой калганда акырында ушунда жасап бер, краскалап бер десек, сыртын кошуп ушул жерде бүт мына жашылдандырып биздин бир дагы колубуз тийген жок да. Мына 3,5 миллион сомдой акчасы кетти ага примерно. Бардыгын өзү ушул компания жасап берди да. Мына сиздердин атыңыздардан бир чоң ыраазычылык да. Мына ушул дагы сооп бишет турганда. Мына канча деген ушул жерде биздин аталар, апаларыбыз, инилерибиз чыгып, кечке маал ушул жерге чыгып, ичине ден соолугун чындап отурат, эс алат. А мурун кандай болгон? Мурун чыгып уруш, жаңжал, бастарды кыйкырып, өкүрүп, бакырып уткан жер болгон бул жер. Турабы? Жашырганда эмне бул жер? Мына азыр ушундай ишкерлерибиз менен, мэриянын аракети менен ушундай иш-чаралар болуп атат да. Ошон үчүн мына көрсөткөнүбүз дагы бүгүн баягы айтканда, силер ушуга окшоп кичинеден мындай чоң объемде жасабасаңар да туш-тушуңарды жасап койгула. Ошол жерге барып деле жасаган жерлерде биз
кичинеден чакан семинарларды өткөзө коелу. Ошону көрсүн, эл мактанганда эмес. Ошону көрүп экинчи ишкер мен дагы ушундай оңдоп түздөп коеюнчу, ушундай жарыктандырып коеюнчу, эки отургуч коюп коеюнчу, астыма лоток коюп коеюнчу деп туруп аракет кылыш керек. Биз баардыгын көрөбүз. Эң негизгиси биз көрбөсөк да Алла Таала Кудай көрүш керек да. Антуру тапкандарыбыздын ошондой баракасын да. Рахмат эме, баардыгыбызга туздан бир кол чаап. Алла разы болсун. Ким аксакал? Elimizga yurtimizga xizmat qilsin. Ularni boyligini yana ham ko'paytirsin. Elimizga shunaqa yaxshi ishlarni qilishga Alloh nasib qilsin. Stadion, bayagı jерлерде баардык болгон ишкерлер турат, ошонун баарына да дуа берет. Xudo xohlasa shu ish yerlarimizda hammasini nima niyati bo'lsa, ishlari ilgari bo'lib, umrlari uzun, rizqlari baland bo'lib, Alloh taolo hamma qilgan ishlarni yaxshiliklardan darmon. Allah razı olsun. 200 ming so'm akça çıkarsa biz 200 ming so'm beremiz da. 500 ming çıkarsa biz 500 ming beremiz. Şunu da ошончу шаарда мына жолдун боюндагы фасадтары бүт бирдей кылып туруп жакшылап оңдошубуз керек. Себеп коноктор келген. Анан кийин мүмкүнчүлүккө жашап астыларында, үйдүн королорундагы ушу жасаганга жардам беребиз. Кийинки жылы ушул дагы кошумча акчаны биз дагы көбөйтөбүз. Быйыл 15 миллион карасак, наркы жылга дагы көбөйтүп беребиз. Ошон үчүн элдерге баягы туура түшүндүрүшүңөр керек да. Давай мына мүмкүнчүлүктү пайдаланып калайлы. Oro sarayыбызды оңдотуп алайлы. Мэриядағы эми. А бирок тилекке каршы көп үйлөрдө жашайт квартиранттарды киргизип койгон, баягы квартираларын бизнеске айландырып алгандагы бир тыйын акча бергиси келди. Бирок биз азыр эми комиссия түзөбүз дагы бүт ошо квартирага берген үйлөрдү да налоговыйдан, полициядан, өз мэриядан комиссия түзүп туруп бардык үйлөр боюнча обход кылып чыгабыз. Иштетеби баягы гостиница эме квартира алды. Пусть налогу төксүн. Biz жергиликтүү өзүн өзү башкаруу болгондо биз бюджетке акча түшүрүп алып туруп анан ошол негизинде шаарды оңдоп түздөшүбүз. Бюджеттин акчасын биз бир тыйындагы бир жака иштетпейбиз. Только бюджеттин акчасы, элдин акчасы элге иштеш керек. Ону жеген бюджеттин акчасына кол салган адам эч качан оңбойт. Буну Кудайым кое бербейт да. Туурабы? Ошон үчүн бюджетке мына салыкты коркпой, салыкты төгүп берсеңер, аны биз ушу максаттуу иштетип беребиз.